Таң эрте туруп келишибизге кыйынчылык туудурган жокпу? Дегенде шоумен ырсыларга негизи чыгармачыл инсандарга эле эртең менен эрте туруп келиш негизи тоскоолдук аябай эле эртең менен таттуу уйкуңан туруп ушундай бир жаздыгыңды кой бериш оңой эмес да. Анан Арген мырза негизи бул чыгармачылыкта сизди көргөнүмө канча жылдан бери ушу чыгармачылыкта талыкпай эмгектенип келатасыз. Андан соң кайсы жери болбосун той деп эле чыгып калат. Ааба. Той, салатка той, ырга той, бийге той, бардыгына той. Бул деги той деген сөздүн мааниси дагы тойго келгенден кийин бардык нерсеге той. Ооба. Салатка тоюш керек, бардыгына тоюш керек. Бул той деген ушул ырыңыз тууралуу сүйлөшөлүчү. Бул каяктан келди идея, кантип жаздыңыз? Мен муну элдер болсо да сиз абдан жакшы билесиз. Бул жерде өзүңүз казанда кайнап жүрөсүз. Жакшылыкка, тойлорго кызмат кылып жүрөбүз. Көптөн күткөн бир кишинин жакшылыгы, ал тойго кеткен акчасы, ал тойго кеткен нерви, ал тойго кеткен убактысы баягы сарсана болуп, кандай болуп калат, конокторум нааразы болуп калбайбы деп дасторконду жаят эмеспи? Келген коноктор дагы ошол тойго, мисалы, чет өлкөдөн келгендер бар, Россиядан, Казакстандан келгендер бар, атайын ошол тойго. Анан ошончо тойго келгенден кийин анан бир жакшы маанай менен, узап, жакшы маанайда бир ойноп, күлүп, эс алып, жакындар менен көңүлдөрүн табышып, көңүл алышып, отура турчу жерге келгенде биздикилер бири-бирибизди сынамай, кечигип келмей, анан эмне кылар экен дегендей мамиле кылгандарга чыккан кеп да баягы бояктан чыккан сөз да, ай туугандар бүгүн той. Андан тойго келген соң бир той, ырга той, бийге той, тамакка той, салатка той. Ой бир тойлойлучу келгиле деп баягы ошол келген коноктордун көңүлүн табыш биздин милдет эмеспи? Андан ошондон келип чыккан кеп да. Андан сырткары дагы азыркы күндө ырларды катар-катар чыгарып келатасыз мынакей. Жакынкы арада эле мына азыркы көбү болгон акча деген эң актуалдуу тема. Адам баласынын көйгөйү болуп атпайбы? Бул жерде карап турсаңыз, кредит алайынбы же уудайынбы же тоноюмбу же чет жакка чыгып келейинби деп мындай бир тур ойлоносуң го, бир ушундай бир окуяга туш болгондо бир кандай кылсам деген ошо окуяны баяндап жазыптырсыз да. Анан бул сөзү обону кимге таандык? Ошол тууралуу сурайлы. Тарых таржымалы кандай? Бул баягы эле мен өзүмдүн эле оюм, сөзүндө эле өзүм жазгам. Ону деле жөнөкөй кылып жаздым атайын. Баягы тетигиндей алыстакка кетүүнүн кажети жок экен. Москвага катар менен жакында арада бир 4-5 жолу барып калдым. Ал жака барганда биздин мекендештердин күйүтү, элибизди, жерибизди болгон сагынычы, кусасы көзүнөн көрүнүп турат. Ал жактан эмне деген кыйын күндөр менен иштеп жүргөндөр менен сүйлөшүп отуруп калам. Ошондо түшүндүм, жеке эле мен эмес экенимди, баардык эркек үй бүлөсүн багайын деп ошону ойлонот экенбиз да. Дейин десең эркек эле эмес, айымдарыбыз дагы азыр эркектерден кем калбай үй бүлө багып атат, ойлонуп атат. Анан ошонун баардыгын тең камтып туруп, бул демек ушулар керек болуп атат. Көбүнчө бир өспүрүмдөргө керек болуп атат. Жаңы окуусун бүтүп эмне кылсам, жашоодон ордумду кантип тапсам деген ойдо экенбиз да көбүнчөсү баягы карап турсам. Ошону жалпак тилге салып, анан акырын ыргылып берип койсом, негизи элге ылайыктуу болуптур да. Мен биринчи жолу TikToктон уккан эле дароо жакты. Акчаны кайдан тапсам деген маселе. Себептен бул ар бир адамдын башында турбайбы.
ошондой эле Арген мырза сизди көп жылдан бери бул чыгармачыл шоу чөйрөсүндө деги эле ушу чыгармачылыкта көп көрүп калабыз. Ошондой эле сиз КТРКда дагы иштеп калгансыз көп жылдар бою. Бул мисалы ал жакта мындай айтканда көбүрөөк тажрыйбалуу адамдар иштейт, бул жеңил желпи ырларды чыгарып, бул көбүнчө бул кыргыз элине көбүрөөк жагат деп ойлойсузбу? Ооба, 5 жыл, 6 жылдан бери ушу мамлекеттик кызматта иштедим. Ошол жакта жүрүп жакшы тажрыйба топтодум. Бизде деген өтө күчтүү композиторлор, өтө күчтүү акындар бар. Тилекке каршы азыр элибиз анын баардыгын тең ойлонуп, ошонун айтайын деген баягы оюн ойлонгонго эмес, өзүнүкүн ойлонгонго баягы нерв жетпей турган кезде. Баарыбыздыкы эле ушул болуп атпайбы? Кредитке байланып калганбыз. Эл көрсүн, кожо көрсүнгө байланып калганбыз. Анан ошонун баардыгын тең мен баягы жалпак тилге салууну туура көрдүм. Ошол жакшы кетип атат. Жөнөкөйлүк, азыр жөнөкөйлүктү кыргыз эли сиңирип аткан чора. Андан сырткары бул чыгармачылыкка деги эле башынан сөздөбүз, баштан чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз негизи? Канча жыл болду? Канча жылдан бери эмгектенип, кандай ортодо сыноолор болду, кандай көйгөйлөр болду дегенде. Мен эми кичинекей кезимден эле ушул чөйрөдө жүрөм. 16 жашымдан баштагам. Таза киришип баштаганыма себеп дегенде биз кичинекей кезибизден баштаганга туура келди, жоопкерчилик алганга туура келди. Анан ошо 16 жашымдан бери 10 жылдын ар жак бер жагы болуп калды. Жоопкерчиликти алганга туура келди дегендин себеби бизди баягы апабыз жалгыз багып, бизден кийинки бир туугандарыбыз жалгыз болгондуктан үй бүлөнү бакканга туура келди. Анан ошондон улам мен көчөдө жүргөн, жөн эле бир колунан эчтеке келбеген апасынын баласы болбошум керек деген түшүндүм. Анан жоопкерчиликти алып, элиме дагы, жериме дагы, үй бүлөмө дагы камкор болгон бир жакшы чыгаан бир бала болушум керек деп анан ошондо эле баштаган бала. Абдан жакшы, абдан жакшы. Себеп дегенде мынакей жаштын тилегин Кудайым берет деген чын да. Ушул далил болуп турат негизи. Себеп дегенде жаштыгыңыздан 16 жашыңыздан бери мисалы турмуштун дүжүгүн көтөрүп, ошонун баардыгын жеңип, азыр жарк этип, үзүрүн көрүп турган учуруңуз. Ооба, башталып келатат буюрса. Той деп эле чыгып калдыңыз бир убакта, баягы адамда болот го, жылдыз оорусу кармалат. Деги сизде андай нерсе болгон жок. Дөөлөт келип турат десек болобу, же итибиз чөп жеп турат десек болобу, ошого чейинкинин баардыгын жаратканда эле баягы таптап, такшалтып, мүдүрүп, жыгылтып туруп анан даяр болгондон кийин берет окшойт да. Ошонун эми акырындан даамын татып баштадык. Кудайга шүгүр. Жок, жылдыз оорусу дегенден Кудай сактасын. Жылдыз оорусу менен мен 18-19га өтүп аткан кездерде бир аз ооругам. Анын айтканда переходный возраст болду, жаш курак алмашуудачы. Ооба, ошол кезде мен тамада болчумун. Ошол кезде баягы жаныңда баягы жаңы өспүрүм кезиңде 30-40 миң сом чөтөгүңдө жүрсө, элдин астында жүрсөң, мен болду кыйраттым окшойт. Мен кыйын окшойм деп, элдер коноктор мактап жакшы сөз айтып койсо ойлоп калат экенсиң да, ой, мен кыйын окшойм депчи. Анан ошентип текеберлик кичине башталды, көзүмдү бир аз май басып баштады. Анан ошол кезде өткөм да, жылдыз оорусу деп коебу. Андан кийин анан түшүндүм, ой, сен эчтекени көрө элек экенсиң. Сага еще дагы билелегиң көп экен Аргенбай дедиңиз. Иштешиң керек экен деген. Бул той деген ырыңыз, бул мурда эле жазылган, бирөөнү бир ырга окшоштуруп, плагиаттагы болуп, өзүңүздүн дагы версияңызды кошуп чыгаргансыз. Бул ыр качан жазылган, качан чыккан жана мен угушумча бул мурда эле чыккан экен, бирок кийинчерээк мындай эл көрүүчүлөргө топтой алдыңыз. Туура. Буга чейин азыркыдай соц тармактын күчү жок болчу. Ошон үчүн мүмкүн тепкен эместир
элдин оозуна алынган эместир. Бул атайын деле жазылган нерсе эмес, бул баягы ошол тойдогу эле баягы учурга пайдаланып эле ойдон чыккан эле сөздү, ойдон чыккан эле кепти айтып келаткан кез. Ал эми плагиат боюнча болсо бул туура казак туугандардан алынган идея. Ошону бир аз биз өзгөртүп анан бердик да. Муну атайын өзгөртөйүн, бул ушундай чыгарма болсун деген кеп эмес болчу. Бул эми баягы ошол тойдогу эле учурдагы нерсени эле айтып берип атсак эле, ошону четтен бирөө видеого тартып алып өзүнүн интернетине жиберип койгон экен. Андан да башка дагы аудиториясы көп платформаларга бөлүнүп тарап кеткен экен. Анан ошол элге жагып аткандыгын түшүндүм дагы, анан дагы кичине ага көңүл буруп койдук. Абдан жакшы. Мисалы биздин телекөрүүчүлөр деле баягы карапайым эл деле баягы ойлошу мүмкүн да, тамадалар оюнду каяктан табат депчи. Сизде ошо оюн жаатында мисалы элдин көңүлүн алуу үчүн жанагы оюндарды кантип ойлоп табасыз, өзүңүз жазасызбы, же жазып береби, же командаңыз барбы ушул тууралуу? Элмир мырза, сиз муну жакшы билесиз. Бизде тамадалар Showman Pro деп коет. Ал жакта барып жанагы ошол багытта жүргөндөр чогулуп турабыз, кеңешип турабыз. Ошол жактан чыгат. Андан сырткары деле тойдо деле карап отурсаң сага көрүнүктүү болот, түшүнүктүү болот элге кайсыл керек экендиги. Буга чейин ар түрлүү оюндарды кылып көрдүк го черкин. 80 жаштагы апалар менен ойноп көрдүк. Ар кандай эми шоумен болгондон кийин элдин көңүлүн табыш үчүн ар түрлүү баягы куралдарды колдонуп көрөт экенсиң. Анан ошонун арасынан жакса эл оозуна алынат, жакпаса улуу кишилер акырын келип кагат. Эйвала, ошо болсун деген сыяктуу сөздөр. Азыркы учурда сизде тойлор көп болуп жетишпей, өзүңүз эле отурасызбы, соц тармактарда же менеджер менен иштешесизби? Атайын бир кызды менеджер кылып алгам. Ал эми баягы соц тармакта келген СМСтерге, чалууларга жооп берип турат. Мен анын баардыгына тең мен өзүм отуруп аракет кылдым башында, бирок жетишпейт экенин түшүндүм. Көп убактым ошого кетет экендигин түшүндүм. Андан көрөк бирөөгө алайын, ал жардам берсе, мен баягы өзүм кызмат акысын төлөп берейин. Чыгармачылыгы менен иштейин. Сөзсүз түрдө ал жактан акча бериш керек болот. Шүгүр жакшы. Дагы 2023, 2022 жакшы жылдардан болду десек жаңылышпайм. Анан 2023 мынакей жаңы баягы биздин тил менен айтканда сезон келатат дейбиз го. Бул жылы кандай жаңылыктарды күтсөк болот? Бул жылы Кудайым буйрса боло элек ишти айтпадык го. Азыр эми сиз сурап калдыңыз. Тем более ушундай сонун мүмкүнчүлүк болуп аткан кезде айтайын, мындан ары Элмир мырза окшогон бизде күчтүү эркек балдар көп. Ошо күчтүү эркек бала тамадаларга мен өткөзүп берип эле мындан ары ыр менен кетейин деп чечтим. Ошол тойго ылайыктуу ырлардан. Мисалы алсак, жар менен кирет. Жакшылык тойлордо жаштар. Анан ошону мен баягы азыркы заманбап стилге салдык. Кыргыздын колоритин дагы унуткан жокпуз. Ошонун баардыгын тең ойлоп камтып, анан сүйүнчү деген дагы ыр жаздык. Мындан ары Кудайым буйрса тойлордо ырдайбыз. Анан баягы көп болот чалууларчы келип биздин тойго катышып бер, биздин тойду көтөрүп бер, биздин тойго кызмат кылып бер деп сурагандар. Анан карапайым элдер баардыгы тең баягы каалап атса, анын баардыгына тең жетишпейт экен бизде. Анан күчтүү тамадалар турса, алар тойду өткөзүп беришсе, мен ортосунда кирип эле а кишилердин баягы көңүлүн көтөрүп, тойду баягы өзүмдүн өнөрүмдү салып, бир аз маанайларын көтөрүп, анан көп кишиге жетишейин деген кеп да. Мындайын ырдайбыз. Баягы боорукерлигиңиз кармап, убакытты тура эмес пайдаланып жүргөндө эки тойду алып алган убактыңыз болгонбу? Кээде жаңылык күнгө кээде эки той алып алып кызалат болот го. Мурда бала кезинде десем болобу, алып алган учурум болгон. Баягы сөзсүз түрдө хорошо деп айтканыңды жазып аласың, анан
унутуп калып дагы башкага макулдап коесуң, анан бир күн, эки тойго мындай арсар болуп калган учур болгон. Андан кийин ошол жерде аябай кыжалат болдум, аябай күнөөмдү сездим дагы, мындан кийин кайтылбайт. Сабак болгон турбайбы, чоңураак сабак болгон турбайбы. Ооба. Эми Арге мырза, Кудайым сиздин ишиңизди илгерилетсин. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Таң эрте туруп, уйкуңузду бөлүп, 5-каналга барып ушу эки алып барчу интервью берип коеюн, элиме дагы бир көрүнүп коеюн теле аркылуу деп жакшы ниет менен келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эми ушул учурдан пайдаланып, эркин микрофон берели, анан ушул жерден дагы бир сизден сурайлы. Кыргызда той берип атканда шумдук беребиз го, бирок ушул эң жакпаган нерсесин айта кетсеңиз. Эң жакпаган нерсеси, биз кыргыз каныбызга сиңип калдыбы билбейм, кечигип келгенибиз. Анан жана кептин башында айтылгандай сынаа отурганыбыз да. Калганы баардыгы сонун биздин пейилибизгенен, кыргыз элибиздин Кудайым буйрса жакынкы арада дүркүрөгөн, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киребиз. Ал эми элибизге жаратканым тапканыбызга береке берип, үй бүлөлүк бакыт берип, көбөйө берели. Жакшылыктарда биздин той сонун. Жакшылыктарда туугандар менен баарлашып көңүл алышканга сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле сиз таң эрте келип калыпсыз, өзүңүздүн той аттуу чыгармаңызды дагы бизге аткарып берип койсоңуз. Той деген ырымды кантип аткарып берем? Биз коштоп туралы. Үйрөкүбүз келип атат да. Жаныңыз. Ооба. Бүгүн бизде той. Ырга той, биге той, тамакка той, салатка той. Андан эмесе баштайлы, алдыга кадам таштайлы. Мыкты бийлегендерге момдай белек арнайлы. Атын аттап чакырам, белек берип кубаттам. Мыкты бийлегендерге жакшы белеги карам. Ой чап, колду чап, 2 жашка махабат. Ой чап, колду чап, жок дегенде колдоп чап, ой чап, колду чап. Деп баягы Бул тексттер адамдын баягы көтөрүп салат го дейм, баягы настроениясына өлүп кредити бар болсо да мындай көтөрүлүп бир бийлейинчи ушу тойдон жарылайынчы деп. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз ар дайым элибиздин жүзүндө, элибиздин кызматында ар дайым жакшылыгына гана кызмат кылып жүрө бериңиз. Албан ийгиликтерди бийиктиктен гана көрөлү дейли. Ооба, сизге таң эрте туруп өзүңүздүн алтын болгон убактыңызды бизге бөлүп, биздин куту студиябыздын коногу болуп, биздин маанайыбызды да көтөрүп кеткениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз жана чыгармачылык эргүү ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, сиздерге дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзүп, элибизге жакшы маанай тартуулаганыңыздарга, ушу элибиздин батасы тийсин сиздерге. Рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз сиздер менен кийинки жумага чейин коштошобуз. Сиздердин кызматыңыздарда 2 саат бою Элмир Бербеков, Жеңгүл Болотбекова. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуздар.